Gel bunday jak tutma yakka tartib qo'yadi. Masalalarni yerinden görgөнгө жооп кеңештин бир катар депутаттары келди. Эмне маселеңиздер бар болсо, биз азыр ушул жерден угуп, маселени жерден чечүүгө аракет кылайык. Силер көтөргөн, жерден көтөргөн маселени жогорку кеңештен көтөргөнгө алуу жетет. Көпүрөнү башында 42 миллион болуп келген, мына ушул көпүрө 22 миллионго деп бааланган. Өйдө жакта мына көпүрө бүтпөйт. Өйдө жакта көпүрө бүттү. Ал 20 миллионго деген 20 азыр 18 миллионго неметтик деп атышат да. Эми берде 2 миллион бияка салды, каяна салганчын билбейм. Мына 3 жыл болду башталганда мына көпүрө бүтө элек. Мына көпүрө бүткөн. Ошол бөлүнгөн сумманын остаткасы могу көпүрөнү бүтүрө аласызарбы? Бүтүрөбүз. Мына кичинекей 6 миллион кетирип атсаңар бүтүрө аласызарбы? Жок, бул сметный стоимости 22 миллион. Ошону айтып атам. Так жооп бер бай бул жерде. Бир тарабынан 6 миллион кетет, биян кандай 4 миллионго бүтүрөм деген. Так жооп бер да, ооба. Эртең күн бир дагы албайм мына жерден, жолдон. Бұл коммунистік партияның уағында 1000 деген жылқыны 1200 сан уйду 5000 ойду тоют маселеси боюнча камсыздап турган канал. Бүгүнкү күнү ал каналдын акыбалы оор. Ошол учурда уктуруңуздар. Ошол учурда кыргыз элин эмес, орус элин багып келген. Ак кой багып мына ушул аксакалыбыз. 30 жыл, 40 жыл баккан бир топ ордендерге азыр кейит ошо каналды көрөт. Мына ушул аксакалды. 60 миң кой бар. 60 миң кой бар учу. Мен аз айтып коюп турмун дагы. Биздин айылдын көйгөйү мындай айыл караганда бир дагы таза суу жок. Бир да колонка жок. Ырымга колонка жок. Жолду болсо өзүңүздөр көрүп келдиңиздер, бир жолу барган таксини түндө оруп калчу болсоң, мынча 1000 сом акча бер дейт таксист. Жолдун жамандыгынан барып келгенден кийин кадабай ойлоп атат. Жолдун астынан бензин кымбат бизде ошо айыл жеринде болгондон кийин. Ушундан кыйналабыз, ушул көйгөйлөрдү бир чечип берсеңиздер. Кана ушу таза сууну ичке сайыл өтпөйтүндө бир жерде да бир таза суу ичкен нерсе жок. Ушу балчык эле суудан ичип келебиз. Айыл банктан эми ала албай атабыз кредитти. Мен да бардым, биздин айылдан бир 2-3 алып беришейин, жардам берейин ушуларга кичине бирдемесин толтуруп. Барсам, сиз январда келбепсиз дейт. Айымга уже жазылган канчанчы болосуз билбейм, жетпейт деди. Ала албайт экенсиңер анда деп кайра келди. 30-тан бери ошол эл аралап жүрүп атабыз. Чапчыманын бели бар, чаткалдын чатак эли бар деп чаткалды болдук. Bir gün андан кийин Алабыккада бүгүн Аксыда анан айлар ушул иштеректин депутаттары, жергиликтүү кеңеш депутаттары өткөндө барып жолуккандан кийин аныстыр ошол жак менен келет экенбиз, керек этек, көңүлүн, көйгөйлөрүн көрүп кетейик да ата кайрылдык. Анан көп суроолорду бердиңер. Токкотер жерлерин айтайын, мага тиешелүү жерлерин. Мына көпүрөнү айттыңар да. Мен ошо көйгөйүш көпүрөнгө мен өзүм таң калдым. Мына биз Чаткалдан Vertex деген компания көпүрө салган экен 18 миллионго. 6 айдан кийин суу агысып кетти. 18 миллион сууду суу агысып кетти деген сөз да бул туурабы? 18 миллион сомду жанагы Болчемада кинодо көрдүңөрбү го? Космос сууга агысат качан. Ошондо агысып жүрүптүр да. Бул эмне деген акмакчылык? Эми азыр ошол фирма кайта куруп бере сатты. Жолдо келатып көрдүк, ошо Ыдырыс пайгамбардын күмбөзүнө жетпей, ошо жанагы жаңы базардын алдында 25 метр узундук, 8 метр туурасынан салган көпүрө 12 миллионго бүтүп атыптыр. Анан мына силердин эки көпүрөгө бири 12 миллион сом болбойт болуш керек. Мына мамлекеттик экотех инспекциянын башчысынын орун басары мына бул келди. Бул атайын бизди ушу коштоп жүрөт. Бул киши бүгүн да баштап эле ушул неме менен болот. Анан бул эми Минтрастыкында турбайбы? Минтрастыкында бул өтө чоң. Эми бунун объемун оңой чыгарып койсо болот. Канча куб цемент кетти, канча арматура кетти, канча эмгек акы кетти. Шап немелер бар. Чыгарып эле коет да, анан кийин эгер көп акчага көбөйтүп алып турар, аз акчага жазамаса, аларды жоопкерчиликке тартыш керек, камаш керек. Артыкбаев отурганча ошондой акмактарда отуруш керек. Бул эки көпүрөнүн акчасында айылдын ичин баарын асфальттап койсо болот болчу. Асфальттап койсо болот. Азыр 1 километр асфальттын ашып кетсе 5-6 миллион сом.
А бул деген канча миллион сом кетирип тура. Бул маселени мен жерине териштирип көтөрүп берем. Анан быйылкы жылга 4 миллион сом дейт. Мен ар жак бетине 6 миллион, бер жак бетине 4 миллион кылып турганын ортосунда ал бүтпөгөн көпүрөнүн кимге кереги бар? Бул боюнча мен иликтеп териштирип берем. Анан жолду айтып атпайсыңбы? Мен жолду жана райондук жүрбөдү эле жол тармак башкармасы. Алда биз менен жүргөн, мен ал кишини кое бердик эле, Досалиев Акунал деген жол чарба башкармасынын башчысы. Асфальт жол жана 900 метрди атпайбы, эми ал Минтрасты баласына ош керек, мен буну да териштирип берем. Айыл банк боюнча айттыңар, айыл банк боюнча токтолго канча акча бөлүнгөнү, канча киши алганы, канча сумма алганы жөнүндө бир кат жүзүндө кабар берип койсоңор, ошо айыл банктын чакырып алып туруп мен сурайт болчумун. Мына аймактарды өнүктүрүү жылы алкагында ошол эң алыскы аймак болгон ошо Үштерек айылында канча суммада көлөмүндө кредит бердиңер, канча киши алды, кимдер алды, силер өзүңөр деле билбей турбайсыңарбы? Айтпайт да. Жең ичинен кетип калган жагдайлар болсо, аларды териштирип бересиз. Анан эми каналды айтып атпайсыңарбы? Каналыңар боюнча бул спецфонддук экен. Бул бюджеттик эмес экен. Мен деле билем болуш керек. Бул 9,6 миллиондук беле, проект 6,5 миллион утуп алып туруп, анан айлык көтүңөр айтып атат. 1 километрге суу жетип чыкпай калып атат дейт. Жок, андан көп. Кеңеш айтып атат. 3 километрге суу чыкпай атат. Эми бирок ак бирөө болуп калган турбайбы ал туурабы? Баласы калып алгансыңар да. Албашыңар керек болчу да. Сууну чыгарып туруп анан алышыңар керек болчу. Ел билбейт. Муну ел билбей эле кол коюп коюптур да. Келген кадамыңыздарга бир чыксын эми. Азыр тез жакшырган байкеңиз келатат экен. Ай, мына караңгыда. Жаккан эч ким жок карыз муңданан. Мен таң калып чыкпаса. 2 күн мурун Чаткалда түнкү саат 12'de эл күтүп турупту. Депутаттар келиптир. Бүгүн Токтогулда түнкү саат 10'da дагы күтүп турса, эл ушунчалык эл өкүлдөрүнө муктажбай калганбы? Жердеги эле жогорку кеңештин депутаттарын барып өсүп кетти. Эмне деп өзүмүздүн таң калып атам, бир чети бирок силерге кубанып атам. Камбар ата шарчасынын тургундар болобуз. Бизге айылыбызда 23 жылдан бери суу жок. Бизге таза суу жок, таза суу. Ичкенге жок, суу жок. Канча түтүн? 2000 ашык. Жок, түтүн жителер 3000 биз. Түтүндөн 383 түтүн барбыз. 400 түтүн бар. Официально катталганыч. Эки финский эки этаж домдордо турабыз. Сан узулдар үйдүн ичинде. Суун чыкпай калганды элестетиңиз. 23 жыл болуп атат, жок болгондугуна. Таза суу жок. Таза суу жок. Таза суу жок. Мына ушуну бир Биринчиден, экинчиден ошол биздин трубабыз 10 километр трубабыз урдалып кетип атат да. 10 километр трубабыздын 5 километр жок, урдалып кетти. Биздин трубалар 70 миллион сомдук долбоор менен келген трубалар болчу. Ошолор трубаны булар жаңы суу тартабыз деп эски трубаларды алып кетип жарымысын. Жаңы алып келген трубалар болсо талшынасы 4 мм жетпеген трубалар. Ошо ал жумуш 6 жылдан бери аяна чыкпай атат коррупциялык жолдор мененчи. Бизге тонол эле кетип атат, айылыбыз тонол эле кетип атат. Аябай эле кыйналыштабыз да, элдерибиз биздин суу эле керек, жумуш сурабайбыз, суу эле болсо биздин көйгөй суу болот да. Кайрылып көрдүңүздөрбү? Кайрылганбыз. Каракөл шаар. 23 жыл болду кайрылып. Кө карайбыз, Каракөл шаар. Мэрия бар, карабай атат да, короче, бизге. Бакмагыла да эле мындай. 80 км алып. Каракөлгө карайбыз да биз. Каракөл карайбыз. Каракөл шаар бизди карабай атат. Проект барбы? Бар, даяр. Бизге проектибиз бар. Ошол жерге бизге азыр данный момент суу эме труба менен эле насос болсо эле суу чыккан турат. Скважина даяр. Биздин суммага, биздин проектиге 20 миллион сом акча болсо жөн элечи. Укмуш болгон турат да. Ушул бүгүнкү болуп аткан азыр айткан сөзүңөрдү документтештирип. Ооба. Эгер колуңарда жанагы мунуку жетекчилердин кетирген кемчиликтер жөнүндө тиешелүү документтер болсо кат жазгыла. Биздин автобуска мына 3 депутат жүрөт, 3 депутат татышына. Биз бунун негизинде ошол Бишкектен, Госуптехникадан, башкы прокуратурадан, таза суудан, жанагы жергиликтүү айлык муниципалитеттен башкарган жетекчилердин баардыгын алып алып туруп, бир күндү белгилеп туруп, анан келели ушул жакка. Кантип күн сактап атасыңар? Эмне тилек кыласыңар? Мынча эме менен ичебиз, булак менен. Жетинчи класс келген ошол бойдо суу жок. Азыр биз 33төбүз, 11 түткөнүбүзгө 17 жыл болот. Кышкызын келебиз. Жайына кетебиз. Жайына кетесиз. Биз ал суу чыгат жок. Копиялары бар экен. Жаштарыбыз бар. Барып стройка иштесиңер, Ошол да. ал жерде Суу жок. суу жок. Жок, жер жок. Суу жок болгондон кайдагы жер? Байке. Бербейт. Бюджеттен бөлбөйсүздөр десе, силер налог төкпөйсүздөр. Эмнеге төлөйсүз деп айдаган машинабызга төлөп атабыз. Болду.
Башка эчтекеге төлөй албайбыз. Үйүбүзгө да төлөй албайбыз. Кызыл китеби жок. Квартирабыздын кызыл китептери жок да. Төлөй албайбыз. Брошенный край, да? Кайдан билдиңер? Сиздерди эртең күтүп отуруп кой берип атпайбы? 3 теректен 3 күндөн бери сиздер 3 күндөн бери биз-бири жеп коелу деп. Бирөөлөр минт 3 күн болду күтүп атабыз. Каракөлдө аябай коррупция көп болуп атат. Ошол жакты да карап койсоңуз. Ооба. Ошо жана Ошолор эле билет, ошо мэрия эле. Эми буну арыздан чыкса коркутуп атышат. Жогорку жакта иштегендерчи, атылып кеткендер болгон, камап беребиз. Элдин үнү мына. Силер жолду тоскон жоксуңар. Жок. Мыйзамсыз кадамдар Жок, жок, барган жок. болгону силер акыйкатты талап кылып атасыздар. Акыйкат ол, талап кылып атасыздар. Силер өзүңөрдүн талабыңарды талашып, силер Кыргызстанда жашагандан кийин бардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланышыңар керек. Силер таза суу менен камсыз болушуңар керек. Силер жумуш менен камсыз. Эчтекеси жок болсо да албетте. жылы болуп Ана Жылуу болуп атса, президент ошентип айтты. Силердин саясий көз карашыңар, же болбосо социалдык талабыңар үчүн саясий айлантып кыла турган болсо бул саясий куугунтук. Андайга мүмкүнчүлүк бербейбиз. Андайга президентибиз дагы өкмөт башчысы да мүмкүнчүлүк бербейт. Буну кылса жергиликтүү жетекчиңер кылып атат. Туура. Аны президентибиз уга турган болсо коррупция менен каршы турган. Өзүңүз айткандай бардыгын Мен өзүм деле коем бул талапты. Мен келем. Алла разы болсун. Силер менен көңүл буруп. Ошо жанагы таза суусу маселеси чечилген толугу менен алып. Ошо силер таза суу ичкенче 29 миллион сом Кытайдан кайтарып акча бөлүнгөн ошол акча бизгечи. Агай, рахмат. Алла разы болсун. Сизди күтөбүз. Агай, күтөбүз. Алла разы болсун.